Кыргыз-нефтегаз ачык акционердик коому эгемендүүлүктүн 25 жылдык тарыхында реалдуу жетишкендикке ээ болду. 2018 жылда 126 000 тонна нефти өндүрүү белгиленген план 126% аткарылды. Товардык продукциябыз план боюнча 1 миллиард 966 миллион 292 000 сомдо белгиленсе, иш жүзүндө 2 миллиард 806 миллион 655 000 сомдо түздү. Пландын аткарылышы 142,7% аткарылды. Арты грузовой. Грузовой, да, кас. Бул жанагы исследовательскийге ящиктерин салат да, бутылкалар. Кыргыз-нефтегаз ачык акционердик коомуна жаңы техникалар алынып келинди. 2018 жылдын жыйынтыгы менен 900 миллион сомдук баланстык пайда табуу күтүлүүдө. Мындан улам ишти жакшыртуу үчүн жаңы техникалар менен камсыздоого мүмкүнчүлүк жаралды. Ак жолтой машина болуп, астынан ар дайым шамал өтөбүз. Сага да ден соолук. Нефти өндүрүүдө жаңы техникалардын орду чоң. Эми мунайчылар талаада жана адырга жумуш учурунда жаңы автоунаалар менен барышат. Жалпысынан 13 даана жаңа автоунаа менен толукталды. 17 жылдан тартып өйдөгө өсүш, экономикалык тарабынан, өндүрүш тарабынан өсүү чоң болгонуна байланыштуу техникалык паркыбызды жаңылоо максаты көп жылдан бери бир көйгөйлүү маселе болуп келген. Өзүбүздүн жумушчуларды жумуш ордуларга жеткизүү боюнча ушундай техникаларды күлүштөрүн тапшырдык. Келечекте бул өзүнүн түшүмүн берет. Бул жаңы башталышы, эмки мына 19-жылда дагы башка техникаларды алабыз. Учурда Кыргыз-нефтегазда эскилиги жеткен автоунаалар көп, бирок ага карабай оңдоп түзөп иштетип келүүдө. Рашид Бостонов жетекчиликке келгенден тартып экономикалык көрсөткүчтөр жакшырып, эски техникалар бир четине жаңыланып баштады. 2019 жылга да жаңа адистешкен техникаларды алуу пландалууда. Ар бир машинанын техниканын өзүнүн орду бар Кыргыз-нефтеде. Ошол мына көп жылдан бери чечилбей келаткан көйгөй маселелер бар эле да. Ушу мына рабочий ташкан вакыт машиналар жетпейт эле. Анан исследовательский деген машиналар ушулар жетишпейт. Мына өзүңөр көрүп турасыңар. Көп жылдан бери чечилбей келаткан маселе. Мына бүгүн ушул Рашид Абдуллаевичтин өзүнүн демилгеси менен өзү контролго алып туруп, мен бир ооз айттым эле, ушундай жетишпейт деген 5-6 айдын ичинде ушул маселени контролдоп туруп чечип берди. Жумабек Болотбеков 35 жылдан бери Кыргыз-нефтегазда айдоочулук кызмат аркылап келет. Мурун эски унаасы көйгөй жаратып кыйнап келгенин айтат. Бүгүн болсо жаңы темир тулпардын ачкычын алып кубанып турган кези. Жаңы машина тийди. Кудай кааласа, эми мындан бияка иш да жакшы болот, ишке болгон көңүл дагы жакшы болот. Мына азыр вактада иштеп атам. Кудайга шүгүр, жумуш жакшы, коллективибиз жакшы. Өзүнүн чоңдорго ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Мына канча адамдар ушул жерден бала чака багып атабыз, иштеп күн көрүп атабыз дегендей. Кыргыз-нефтегаз нефти жана газ өндүрүүчү өлкөдөгү жалгыз мекемелердин бири. Учурда ийгиликтүү иш жүргүзүп келүүдө. 2019 жылдын январь айынан тартып жумушчулардын айлык маянасы 15%га көтөрүлдү. Мамлекетке болгон төлөмдөрдү өз убагында төлөп келүүдө. 2019 жылга бургулоо багытына басым жасап, нефти жана газ өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү аракетинде.